Асыл таш. Качандар мындан нечен кылым мурун Кыргызстандын улуу тоосунун эки капчыгайын ээлеп, жанаша жашаган эки байдын толгон малы бар экен. Байлар бирин бири жакшы көрбөй, ушунун малы мен ээлеп калсам деп экөө тең өз ичинен ойлоп жүрөт. Арадан көп жыл өтүп, эки байдын бирөөсү өлөт. Анын жалгыз уулу 12 жашка чыккан кезинде ата-энеси жок калат. Жанаша турган экинчи бай ушундан пайдаланып, баланын малы менен мүлкүн бүт бойдон алмакчы болуп айтат. Сен балам, жарык дүйнөдө жалгыз досумдан калган жалгыз жетимсиң. Ал эми жалгыз уулум болсо, чоң кербенчилер менен бирге алыска сапарга кетип, ошол бойдон дареги жок. Ошондуктан сен менин уулум бол. Өз атаңдан кем бакпасмын, дейт экен. Мына ушинтип, жетимди бала кылып алдым деп, бай бүт айылына жар чакыртты. Баланын малы менен мүлкүн өзүнө бүт бойдон кошуп алып, ушуну менен бул байдын байлыгы 2 эсеге көбөйдү. Анан бай баладан кантип кутулуш жолун издеп баштайт. Бөлөк балдар менен бирге жетим молдонун колунда окуп жүрдү. Бир жолу окуудан келатып, жолдо буту сынып калган баканы көрөт. Бала аны колуна алып, үйүнө алып кетмекчи болду. Бир аз баса түшкөндөн кийин алды жагында баткакка тыгылып калган арабаны көрөт. Бала ушул баканын бутун сындырып кеткен дал ушул араба го деп ойлоду. Бала арабанын жанына келип, анын ээсине айтат. Сиз эмне сокур болуп калгансызбы? Мына ул байкуштун бутун неге сындырып кеттиңиз? Дейт экен. Мына кызык. Бакага болуша турган киши табылган турбайбы? Мунун сага эмне кереги бар? Деп арабанын ээси баланы каттуу урушуп, камчысы менен жондон ары тартып жиберди. Бала айлаган жок. Баканы өзүнүн үйүнө көтөрүп келип, бутун таңып, тойгосуп, коронун ичинен кичинекей чуңкур казып, ал чуңкурга суу толтуруп, бакасын ошол сууга кой берди. Андан кийин күн сайын баканы жакшылап карап, курсагын ачырган жок. Кийин бай асыранды баласынын коронун ичиндеги көлчүккө күн сайын 2 мал жүгүрүп барып жүргөнүн байкап, бул бала эмне үчүн мынтип жүгүргөнүн билмекчи болот. Бир күнү бала окууга кеткенден кийин бай акырын басып барып, көлчүктө эмне бар экенин караса, бака ары бери сүзүп жүргөн экен. Бул бака мында кайдан келди? Муну мен асыранды балам алып келдиби? Деп ойлоду бай. Кечке жуук бала окуусунан келип, коронун ичиндеги көлчүккө дагы барат. Анын артынан бай кошо аңдып чыкты. Акырын гана карап турса, көлчүктөн бака чыга келип, баланын берген азыгын жеп, кайра чулп этип сууга кирип кетти. Бай буга аябай ачууланды. Мен сени бала кылып бактым эле. Сени киши болобу деп ойлогом. Бирок сен менин кызматымды бартаган жоксуң. Өзүмө жакшылык кылбай, мына бул жаман бакага жакшылык кылып, күн сайын 2 мал тойгузуп жүрөт экенсиң да. Мал арыгын сактасаң, ооз майлайт. Киши арыгын сактасаң, төбө каңдайт деген ушул да. Сен эми менден таптакыр кеткин. Бакаңды көтөргүн да көзүмө көрүнбөй жогол. Бала баканы колуна алып, башы огон жакка кете берди. Ал тала, эрме чөлдө жүрүп отуруп, жолдо бир көлгө жолукту. Ушул көлгө баканы кой берейинчи. Бул байкуш да эптеп оокат кылсын деп ойлоп, бала баканы көлгө кой берди. Бака көлгө түшүп, бала менен коштошот. Сен мени ажалдан куткарып калдың. Мен дагы саңа ошончолук жакшылык кылышым керек. Мына бул асыл ташты алгын. Эмнени кааласаң, бул таш ошол тилегиңе жеткирет. Деп адамча сүйлөдү. Ушинтип айтып, бака кусуп жибергенде оозунан кичинекей көк жашыл таш ыргып кетти. Ал эми сенин мындан ары жолуңду айтсам, мына мындай болот. Көп күн жол жүргөндөн кийин жолдун айрылышына кезигесиң. Эгер андагы чоң жолго түшсөң, 6 ай бою басышың керек. Бирок ал жол тыш жана сага зыян кылган эч нерсе болбойт. Анын жанындагы таш жолго түшсөң, 3 ай басасың. Бирок ал жол эң эле коркунучтуу. Тар жолдон коркпогун. Сен колуңда көк жашыл асыл таш бар эмеспи? Бул таш бар кезинде сен эч нерседен кор болбойсуң, деди бака. Бала бака менен жакшылап коштошуп, тынбай жүрүп отуруп, баягы жолдун 2 айрылышына барды. Рас эле бири чоң, экинчиси тар жол экен. Баканын айтканын эске алып, тар жолго түштү. Жолунан ар кандай жырткыч айбандар чыгып, баланы качырып келип,
бирок эч кандай зыян кылбастан кайра кайтып турушту. Ошентип бала узак жол жүрдү. Анан бир жерге барып, бир аз тынмакчы болот. Дал ошол жерден жыландын сыйрылып калган кабыгын көрдү. Колумдагы асыл таштын күчү канчалык экен? Ушуну бир сынап көрөйүнчү, деп бала колундагы көк жашыл ташты жыландын кабыгына тийгизди. Жылан ошол замат тирилип чыга келди. Анан балага карап: "Сен мени тирилтип алдың. Дал ушул күндөн тартып мен сага түбөлүк дос болом. Менин айткан сөзүмдү көкүрөгүңө түйүп ал. Качан мен керек болсом, кел жыланым дейсиң. Ошондо мен сага жетип келем", деди. Мына ошентип жылан өз сырын балага бүт бойдон айтып берип, жолдон алыс сөйлөп кетти. Бала өз жолун кайра улантат. Жолдо баратса өлүп калган ары жатыптыр. Бала өзүнүн асыл ташын ошол арыга тийгизип, аны да тирилтип алды. Ары мурутунан бирди үзүп берип балага айтат: "Эгер башыңа кыйын иш түшсө, мурутумдун учун отко күйгөзгүн. Ошол замат сага жардам бериш үчүн учуп келем", дейт. Бала дагы көп күн жүрдү. Жолдун боюнда адамдын куурап калган башы жатыптыр. Бала ага өзүнүн асыл ташын тийгизди эле, ал баш татынакай мырза жигит болуп тура келди. Өзүнүн асыл ташынын күчү аркылуу адамды да тирилтип алганы үчүн бала аябай кубанып, аны өз агасындай көрүп дагы жүрүп отурду. Бир күнү: "Сен мени кантип тирилтип алдың?" деп сурады мырза жигит. Бала баканы кандай кылып бакканын, ал бака буга көк жашыл асыл ташты бергенин, ошол асыл таш колунда жүргөнүн айтып берди. Жигитте атасы аябаган чоң бай болгонун, атасынын баланы алыс жолго кербенчилер менен кошо соода кылып келүүгө жибергенин, жолдо каракчылар кол салып кербенчилердин мал мүлкүн бүт бойдон тартып алып, өздөрүн өлтүрүп, ошол бойдон кайтып кетишкенин айтып берди. Ушул сөздөрдү айткандан кийин жигит балага өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, мындан ары бала менен түбөлүк дос болууга убадасын берди. Экөө дагы узак жол жүрдү. Бир түнү тынып жатканда мырза жигит балага айтат: "Сен мага чыныгы дос экениңди аныктап көрсөт. Койнуңдагы асыл ташты менин колума бер. Эртең кайра өзүңө берем", деди. Бала эч шек алган жок. Көк жашыл ташты койнунан сууруп, жигиттин колуна кармата салды. Эртесинде бала ташты кайра сурады. Жигит ташты бермек түгүл, жылмайып гана күлүп койду. Бул экөө дагы узак жол жүрдү. Акыры ээн тала Эрме чөлгө жетишти. Аябай суусап каны катып баратканда, асманда учуп жүргөн карганы көрүштү. Суу жок жерде карга да жашабайт. Жакын эле жерде суу болушу керек, деп бала оюн айтты. Ырас эле. Бир аздан кийин терең кудукка жетип барышты. Кудуктун жанында узун аркан жатыптыр. Жака жок экен. Жигит балага: "Сен менден күчүү эмессиңби? Жана жеңилсиң. Кудукка түшүп калпагыңа толтура суу сүзүп чыккын. Мен сени белиңен арканга байлап түшүрүп жиберип, кайра тартып алам", деди. "Менин калпагымда суу экөөбүзгө жетеби?" деп бала сурайт. "Жетет. Андан көп суунун кереги деле жок", деп жигит бырс күлүп койду. Бала оюна эч жамандык албай, ошол замат макул болуп кудукка түшүп кетти. Анын калпакка толтуруп алып чыккан суусун жигит ала коюп, арканды кой берди. Бала чулп этип кайра кудукка түштү. Жигит кудуктан узап кеткенден кийин бул жерге кербенчилер келишти. Кербенчилер да суусаган экен. Кудукка чаканы салып суу алмакчы болгондо, кудуктун түбүндө жаткан баланы көрүп калышат. "Бул кандай бала?" деп кербенчилер аң-таң болуп турган кезде, алардын башчысы: "Бул баланы кудуктун ичинен алып чыккыла. Буга кимдир бирөө кастык кылып кудуктун ичине таштап кеткен окшойт", деди. Кербенчилер баланы кудуктан чыгарышып, тамак беришип, көңүлүн ачып, жүктүү төөнү мингизип өздөрү менен ала кетишет. Жүрүп отурушуп, кербенчилер бир чоң шаарга жетишип, соодасын кылып жүргөн кезде бала шаардын ичин көрүп чыкмакчы болуп адашып кетти. Кербенчилер ошол бойдон аны таппай, өз жерине кайтышып, бала чоң шаарда тентип жалгыз калды. Баланын курсагы ачып, кайда барарын билбей, көчөнүн боюндагы теректин түбүндө алсырап отурса, бет алдынан аргымак ат минген, сонун кийинген, мурутун чайраткан мырза жигит бастырып өтүп баратат. Бала карай салса, ал жигит баягы өзү тирилтип алган досу экен. Бала сүйүнгөн бойдон ага жүгүрүп барып салам айтса, жигит атына камчы уруп чү деген боюнча кетти. Баягы жигит асыл ташты алгандан кийин ушул шаарга келип, ташты ханга берип, вазир болуп алыптыр. Жанагы жерде атына камчы басып чапкан бойдон кеткен жигит
кайра өзүнүн ханына келип, Биздин шаарга балекеттүү бала пайда болду. Аны сиз кандай да болсо жоготушуңуз керек. Ал баладан эч кандай жакшылык чыкпайт. баланы зындандын түбүнө таштагыла, деп хан буйрук берди. Мына ошентип бала зындандын түбүнө жатып калды. Бала зынданда жатып, баягы жыландын айткан кеби эсине түштү. Бала, кел жыланым деди эле, бир заматта жылан соймоңдоп келип, баладан эмне үчүн чакырганын сурады. Мен зындандын түбүнө түшүп калдым. Ушундан куткарбайсыңбы? деп бала сурады. Бир кезде мени сен өлгөн жеримден тирилтип албадың беле? Эми мен да сага жардам кылайын. Хандын кызы каттуу ооруп жатканын уккандырсың. Менин айткан дуамды эсиңе тутуп койгуң. Ошол дуа менен сен хандын кызын айыктырасың. Ал кызды сенден бөлөк эч ким айыктыра албайт. Анын үстүнө мен азыр барып, ал кызды чагып алам. Ошону менен ал кыз өлмөк болот. Дагы ошондо сенин пайдаң тиет. Бул кызды мен айыктырам деп ушул зындандын ичинде кыйкыра бергин. Ошондо сени мындан чыгарып алып, хандын кызын көрсөтүшөт. деп дуасын үйрөтүп, жылан зындандан чыгып кетти. Жылан хандын ордосуна сойлоп барып, төшөккө ооруп жаткан кызды чагып, огу бетер каттуу оорутtu. Хандын кызы эми өлгүдөй онтой баштады. Эл туш-туштан чуркап келип, хандын кызынын оорусу каттуулап калганын байкашып, аны сактап калыш үчүн дарыгерлерди издөөгө киришти. Дарыгерлер баары келип, ар кимиси өз билген аракетин кылышты. Хандын кызы уламдан улам оор онтоп, өлүүгө жакындап калды. Ошондо хандын айласы кетип, элин чогултуп, менин кызымды ким айыктыруучу болсо, ошол кишиге дал ушул ооруп жаткан кызымды сөзсүз берем, деди хан. Бул кабар элдин баарына угулду. Ошонун ичинде кабарды койчу да укту. Ал өзүнүн койлорун зындандын жанынан жайып өтүп баратса, зындандагы баланын үнүн угуп калат. Хандын кызын мен айыктырам! Хандын кызын мен айыктыра алам! деп кыйкырып жатыптыр. Койчу токтой калып, зынданга аркан салып, баланы сыртка чыгарып алды да, Сен аны чындап эле айыктыра аласыңбы? деп сурайт. Бала айыктыра ала турганын айтты. Ошондо баланы хандын ордосуна алып келип ханга айтат. Бул бала сиздин кызыңызды айыктырам деп жатат. Сен мен кызымды айыктыра аласыңбы? деп сурады баладан. Айыктыра алам? Эгер айыктыруучу болсоң, мен сага так ушул кызымды берем, деп хан баланы ооруп жаткан кызынын үстүнө алып кирди. Бала өлгөнү жаткан кызды көрүп, ага жыландын үйрөткөн дуасын окуду эле, ошол замат кыз төшөктөн баш көтөрүп айыгып чыга келди. Хан аябай кубанып, баланы мончого түшүрүүгө буйрук берип, андан кийин жакшылап кийинтип, тамакка тойдуруп, анан кооз жасалган бөлмөгө жаткырып койду. Бул кабар хандын вазири болуп калган жигитке жетет. Ал ханга келип даттанып баштайт. Таксыр ханым, сиз өзүңүздүн кызыңызды тентип келген балага бересизби? Бала дайыны жок кайырчынын бири эмеспи? Мен өзүмдүн кызымды ким айыктырса ошого бермек эмес белем. Бул убада элдин баарына белгилүү. Ушул бала айыктырды, эми ушуга беришим керек, деп хан терең күрсүнүп койду. Мунун айласын дагы эле болсо табабыз. Ошондо айланы тапкандан кийин сиз өз кызыңызды өзүңүз каалаган бөлөк кишиге бересиз. Ал эми менин оюм мындай. Бул шаардан сиздин кызыңызга окшогон 3 кыз таап, анан 4 кыздын үстүнө чүмбөт жаап, 4 арабага отургузуп коюңуз. Арабаларда кыздардын үстүнө жабылган чүмбөттөр да ал түгүл чегилген аттар да бири-бирине окшош болсун. Мына ошондо жанагы балекеттүү бала 4 арабанын ичинен сиздин кызыңызды таап алсын. Эгер таба албай калса, сиздин убадаңыз кайра кайткан болот да кызыңызды өзү каалаган кишиңизге бересиз. Митайын вазирдин бул ою ханга өтө жагып, ошол замат макул болуп, эмесе ушундай болсун деп айтты. Булардын минтип ойлогон ою балага жетип, ал өзүнүн досторун чакырды. Мурда тирилткен арын эстеп, анын берген кылын отко жакты эле ары учуп келди. Ары учуп келгенде, бала ага өзүнүн алабалын айтып берет. Кыздарды арабага түшүрүп, көчөгө алып чыккандан кийин мени байкап тургун. Мен хандын кызынын үстүнөн учам. Ошондо ызылдап сага үн берем. Сен теп-тез басып келип хандын кызынын арабасын токтот. Ошону менен хандын кызы сеники болот, деди ары. Мына ошентип көчөгө 4 араба чыкты. Кыздарды арабага түшүрүп, үстүнө чүмбөт жаап, орто ченде хандын кызын жөнөтүштү. Ал арды ызылдап так ортоңку арабанын үстүндө, ары ызылдап так ортоңку арабанын үстүндө учуп бара жатты. Бала адашпастан жүгүрүп барып, ортоңку арабаны кармап, арабанын үстүнө секирип түшүп, кыздар менен бирге жол жүрүп, анан хандын ортосуна барып токтоду. Тагдыр ушул экен, деди хан.
Менин кызымды ушул балага буйруптур. Бөлөк эч айла жок. Ошону менен хан балага атайы жаңы үй тиктирип, аны ошондо кийирип койду. Ошол эле күнү кечке жуук баланын үстүнө баягы Митайым вазир келип, баланын астында ыйлап сыктап, жалынып жалбарып жатканын сакчылар угуп, аны ханга айтып беришти. Хан вазирди өзүнө чакырып, "Сен менин күйөө балама эмне деп жалындың?" деп сурады. Сиздин күйөө балаңыз мен сизге берген асыл ташты меники деп чатак чыгарып жатат. Ошол себептүү аны менен айтыша кеттим, деп вазир жооп берди. Эмесе аны менен өзүм сүйлөшүп көрөйүнчү, деп хан баланы чакыртты. Бала хандын алдына келип, баканы аман алып калганын, ал бака көк жашыл кичинекей асыл ташты бергенин, ошол таштын күчү менен капкачан өлүп куураган башы калган жигитти тирилтип алганын, анан ошол тирилген жигит бул баланы кудуктун түбүнө таштап кеткенин, андан кийин дагы эмнелер болгонун калтырбастан бүт бойдон баяндап өттү. Бул сөздөрдү айтып бергенден кийин вазир чыдап тура албай калды. Мунун баары калп. Бул бала жеткен Митайым, деп кыйкырды. Ошондо хан асыл ташты койнунан сууруп чыгып, вазирге "Сөймөйүңдү ушул ташка тийгиз" деп буйрук кылды. Вазир сөймөйүн ташка тийгизгенде, анын сөймөйү капкара көмүр болуп күйүп калды. Анда хан балага карап, "Эми сен тийгиз. Эгер сенин колуң көмүр болуп күйүп кетпесе, анда бул таш сеники. Ошондо мына бул вазирдин колу кайра өз калыбына келет." Бала колун ташка тийгизер замат, вазирдин капкара көмүр болуп калган сөймөйү кайра өз калыбына келди. Ал эми баланын колу болсо, өзүнүн мурдагы калыбына турду. Ошондо хан вазирдин калп айтканын түшүнүп, аны зындандын түбүнө салдырып койду. Балага болсо, өзүнүн кызын берди.